Аларча мамлекеттик резиденциясынын Конгресс холлунун алдында президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн лидерлерин тосуп алды. Россиянын президенти Владимир Путин дүйнөлүк рыноктун олку-солкунуга карабай, яйып жана натыйжалуу чараларды көрүп жатканын, алар биримдиктеги өлкөлөрдүн экономикасын стабилдештирүүгө мүмкүндүк бергенин айтты. 18%. ЕАЭП өлкөлөрүндө жумушсуздуктун деңгээли 18%га төмөндөп 1,1% түздү. Бул экономиканын негизги көрсөткүчү. Айыл чарба продукциясын өндүрүү 5,4%га өстү. Бул дүйнөдөгү азык-түлүк кризисинин фонунда сезилерлик жана маанилүү нерсе. Дүйнөдө инфляция өсүп жатат. Еврозонага кирген өлкөлөрдө акыркы 30-40 жылда рекорд жаңыланууда. Ал эми ЕАЭП өлкөлөрү бул параметрди көзөмөлдөп турат. Россиядагы экономикалык репрессияны 20% жетет деп божомолдошкон. Бирок биз бул жылы 2,9% гана төмөндөдүк. Келерки жылы 0,9%-дын чегинде күтүлүүдө. Кыскасы жакшы жагына бара жатат. Ал эми Казакстан тарап Евразиялык интеграциянын өнүктүрүү процесстерине эч кандай тоскоолдук жаратпайт жана ал тууралуу сөз да болбошу керектигин токтолду. Анын айтымында ЕАЭП өлкөлөрү 8 жылдан бери улуттук кызыкчылыктарды сыйлоо жана колдоонун арты менен биргеликте ар кандай чакырыктарды баштан өткөрүүдө. Евразийского экономического союза ЕАЭП жөнүндө келишимдин институционалдык негиздерине таянуу маанилүү. Казакстан чын дили менен интеграциянын өнүгүшүнө кызыктар. Казакстан тараптан процесстерге тоскоолдук жаратуу эч качан болбойт жана андай кеп болушу мүмкүн эмес. Казакстан тескерисинче экономикалык интеграциянын келишимине ылайык бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгындагы процесстерди жакшыртуу үчүн бардык күчүн жумшап жатат. Беларусь президенти Александр Лукашенко доллардын үстөмдүк кылган доору аяктап бара жатканын айтып, биримдиктин алкагында соода саттыкты улуттук валюта менен жүргүзүүгө чакырды. Ал ЕАЭПтин алдыда жасай турган иштерин тизмектеп келип, улуттук валюта менен соода кылууга өтүү алардын бири экенин белгиледи. уже всем понятно. Доллардын күнү бүтүп бара жатканын элдин баары түшүнүп калды. Эми улуттук валюта менен эсептешкен соода блокторунун күнү тууйт. Беларусь менен Россия ири эсептешүүдө доллардан баш тартты. Бул процесске башка өнөктөштөрүбүздүн да кошулушу өтө маанилүү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров стратегиялык маселеди заман талабына ылайык өндүрүш түзүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, ЕАЭП рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу, эл аралык кадыр баркты жогорулатуу жана биrik менен атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттыруу багыттарын атады. В ходе сегодняшнего заключительного заседания Биз өнөр жай кооперациясынын каржылоонун негизин түздүк. Евразиялык экономикалык биримдиктин ишинин келерки жылдагы багытын белгиледик. Андан сырткары Бириккен Араб Эмираттары менен соода келишимин түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоо чечимин кабыл алдык. Биз бүгүн ЕАЭП тууралуу келишимге электрондук кызмат көрсөтүүдөн кыйыр салык алуунун тартиби жөнүндө өзгөртүү киргизүү протоколуна кол койдук. Салыкты башкаруу жана электрондук кызмат көрсөтүү багытындагы бизнес жүргүзүүнү жеңилдетүү боюнча иштери болгонун белгилеп кетейин. Быйыл ЕАЭПке Кыргызстан төрагалык кылды жана эмдиги жылдан тартып төрагалык Орусияга өтөт. Бул уюмга Кыргызстандан тышкары Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусия мүчө. Бул уюм ортодогу бажы тоскоолдуктарын жоюу, элди жана товарларды эркин өткөрүү максатында уюшулган.